Ушул жылдын 18-ноябрында Сузак милиция бөлүмүнө Сузак районунун тургуну Өткүрбек Сулайманов кызы 9 жаштагы Сумая үйүнөн мектепке чыгып кеткен бойдон дайынсыз болуп жаткандыгын билдирип, арыз менен кайрылган. Калбады, издеп, Кудай алса колду түшүрмөйбүз басы. Но издеп атабыз, ош күндөн бери издеп атабыз. Элге ham рахмат, бир 300-400 адам издеп атат, көргөн болсоңор керек. Бүт баарыбыз издеп атабыз. Эми Аллахтан сурап атабыз. Чыгып калсын деп сурап, кечеси күндүз сурап атабыз. Дайынсыз болуп жаткан Сумаяны издөө иштерине жалпысынан 63 милиция кызматкери, 250 элдик кошун жана коомчулуктан 150 ыктыярчы тартылган. Жалал Абад Сузак каттамында каттаган маршруттук таксилер жана жеке таксилер текшерүүгө алынган. Жаштар, соңдор Сузак айылынан бөлүнүп 27 ноябрь күнү милицияга балык уулап жүргөн Сузак районунун тургуну телефон аркылуу Көгарт дарыясынын жээгинде жаш кыздын жансыз денеси жаткандыгын кабарлаган. Маркум акыркы сапарга узатылгандан кийин милиция ишти киши өлтүрүү беренеси менен каттаган. Жүргүзүлгөн текшерүүлөрдүн натыйжасында 22 декабрда 48 жаштагы ушул эле райондун тургуну кылмышка шектелип кармалды. Маалыматка караганда 10 жыл мурда үй бүлөсү кетип калгандыгы жана шектүү үйүндө жалгыз жашап жүргөндүгү такталды. Тиешелүү ыкчам иликтөө иш-чаралары жүргүзүлүп, мына бүгүнкү күндө шектүү делген ошол эле Сузак районунун тургуну 48 жаштагы тургуну шектелип тергөө бөлүмүнө камсыздалды. Учурда Сузак райондук иштер бөлүмүнүн тергөө кызматы тарабынан бул иштин жагдайларын аныктоо, эмне максатта бул жоосунга барган, ушул максатта тиешелүү тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Алынган маалыматтар боюнча ал бул ишке ошол баягы акча сурайм деп опузалап талап кылам деген сыяктуу башында ошондой максат менен кызды мектепке жеткизбей алып кеткендиги, ошондой эле ал кызды өзүнүн үйүндөгү жер төлөөдө кармап, оозун, бутун, колун байлап кармагандыгы азырынча анык болду. Андан кийин дагы тергөөнүн жыйынтыгы менен дагы кандай жагдайда эмне максаттарда болгонун дагы кошумча маалымат болсо аны да беребиз. Сумаянын атасы Өткүрбек Сулайманов кылмышка шектелип кармалган адамды тааныбай тургандыгын билдирди. Жок, биринчи марта көрүшүм ал адамды. Ни разу көрбөгөммүнчү. Таныбайм да, көрбөгөм вообще ал адамды. Башка айылда, башка жерде жашайт экен. Көрсөтмө берип атат. Менге эч нерсени айтпай атат азыр. Сүйлөштүрбөй атат азыр эч ким менен. Мындай азыр тактап алгынча бирдеке дебей атат азыр, аныктап атат. Алдын ала маалыматка ылайык кармалган адам Сумаяны аңдап, алдоо жолу менен үйүнө алып келген. Шектүү бир канча күн бою кызды үйүнүн жер төлөсүндө кармаган. Ал балага зөкүрдү көрсөтүп, скотч менен байлап, суукта кармаганы боюнча тастыкталган далилдер бар экени маалымдалды. Бир нече күндөн соң Сумая каза болуп калган. Кылмыштын изин жашыруу үчүн шектүү сөөктүү түнкүсүн алып чыгып, дарыянын жээгине таштап салган. Кийимдерин жана китеп дептерлерин өртөп салганы айтылат. Учурда тергөө иштери улантылууда. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.